Бишкектен Оштон Бишкекке зарыл жумуш жок болсо пока 1-2 күн чыкпай эле туруш керек экен. Вот келин дегендин мааниси өзү кызмат кылуучу деген сөз. Келин. Кызмат. Ансал келин эмес. Тезек болобу, значит, көмүр болобу, азыртан даярдангыла. Булардын айткан сөздөрүнө ишенбегиле. Свет болушу өтө татаал. Бул жагы кандай болуп калат анан достор? Министерство энергетики свет жок дейт. 5 кишинин жаназасына барып келатып, классташ балдар 5 балам алар кете берди. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Вот келин дегендин мааниси өзү кызмат кылуучу деген сөз. Келин. Кызмат. Ансал келин эмес. Ал силердин бир бухгалтериңер. Ушул сөзүңөргө такыр кошулбайм. Келин кызматчы эмес, келин силердин укум тукумуңарды улай турган асыл жан, понимаете? Асыл жан. Эгер ошол келин болбогондо силердин укум тукумуңар ошо силерден эле бүтүп калмакта. Кемне силердин укум тукумуңарды кызыңар келип улап бере беле. Мен такыр түшүнбөйм ушундай кишилерди алжып калган чалдарды. Мен азыр өзүмдүн атам эстеп аябай сүйүнүп, прям өзүм атамдай көрүп кеттим го. Анткени мени такыр ушуга чейин келин деп айткан эмес, мени всегда кызым деп айтат. И мне это очень-очень приятно. Анан кийин ана вообще не обязана силердин идишиңерди жууп, тамагыңарды кылып, кызматыңарды кылганга. Керек болсо өзү төрөгөн баланы дагы эмгизбей койгонго укугу бар да. Бул жерде кызматчы деп көчөдөгү ар бир эле чалды ата дебейбиз да. Келинге деле оңой эмес бирөөнүн атасын ата дегенге. Анан кийин ал атасы дагы кызматчы катары көрүп, бул менин кызматчым деп. Не офигели? Бишкектен Оштон Бишкекке зарыл жумуш жок болсо пока 1-2 күн чыкпай эле туруш керек экен. Ал өйдүн башталышы. Доктор жаман катыштуу болот го. Ушундай болот. Ал өйдүн башталышы. Пробка катуу болуп аттыр. Kaç пробка? Kalamburдун адемин катып атат. Kalamburдун адемин катып атат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Бул жагы кандай болуп калат анан достор? Министерство энергетики свет жок дейт. Кризис дейт. Бирок байларга свет бар экен да. Эгерде сенин акчаң болсо, сен безлимит тарифин кошуп алып туруп, кымбат төлөсөң болот экен. Эгерде сенин акчаң жок болсо, анда сенин светиң өчөт экен. Бул кайра тонировка деп болот атабы, жана элди бай менен кедейге бөлмөйгө башталды же кандай бул? Мыйзам буга кандай карайт? Таң калыштуу да бир туугандар. Эмне үчүн ГКМБ текшербейт буларды? Акмактык да, акмактык чында. Анан кийин кечөөнү отуруп алып туруп, майнинг боюнча, майнинг деп көптөр айтат. Бирок майнинг боюнча, ошол отчет боюнча карасак, дал келбейт экен да. Алардын төлөгөн налогун эгерде санасак, жана биздин министерствонун сүйлөгөн сөзүн салыштырсак, экөө бирине дал келбей жатат. Министерствонун айтымында алар 17 миллион киловатт эле коротот бир жылда дейт. А эгерде
ошол майнинг компаниялардын төлөгөн налогун санасак, алар бир жылда миллион киловаттка жакын, 100 миллион киловаттка жакын электр энергия колдонот экен. Таң калыштуусу, эмне үчүн экөөнүн цифралар бири-бирине дал келбей жатат? Налогту кантип санап атабыз биз? Мыйзам боюнча майнинг компаниялар 10% төлөш керек. Эгерде ошол 10% төлөгөн цифрасын биз көбөйтсөк, булар колдонгон киловаттын басы чыгат. Булар киловаттан төлөнөт да, налог киловаттан төлөнөт. Булар канча киловатт колдонсо, ошодон 10% бул налог болуп эсептелет. Экөөнүн цифрасы дал келбей жатат. Эмне үчүн ГКНБ текшербейт буларды? Камчыбек Кыдыршаевич, бир аз көңүл буруп койсоңуз, бир аз текшерип койсоңуз, көп махинациялар чыгат го дейм да. Чында булар мен оюм боюнча президентти дагы алдап, жалган маалыматтарды көргөзүп, азыр элди бай менен кедейге бөлүп баштады да. Көбүрөөк төлөсүн деп, безлимит тарифин коштуруу максатында элдин баардыгына жана умный счетчиктерди койду да, светти өчүрүп баштады бир туугандар. Менде ошондой эле ой. Тезек болобу, көмүр болобу, азыртан даярдан кыла. Булардын айткан сөздөрүнө ишенбегиле. Свет болушу өтө татаал. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ээриткен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. 5 кишинин жаназасына барып келатып, классташ балдар 5 балам алар кете берди. Туугандар, рулда жүргөн ар бир мекендешибиз ушуну жакшы билип алышыбыз керек. Бизге өзүбүздүн жаныбыз аманат, машиненин ичинде кетип аткан кишилердин жаны аманат. Көчөдө бир күндө көчөлөп жүрсөң, астыңда 1000 деген адамга жолугасың. Ошонун бардыгынын жаны аманат экенин унутпайлы. Мына акыркы эле жумада көрдүңүздөр, мына Алайда болгон окуяларды көрүп атабыз. 5 кишинин жаназасына барып келатып, классташ балдар 5 балам мончоктой ушундай жап-жаш балдар, 30 жаштан жаң ашкан балдар алар кете берди. Шу телефондордо балекет болду. Телефондорду астына коюп, ушинтип сериалдарды көргөндөр, кинолорду көргөндөр, ошого алаксып кетип аткан адамдардычы күндө ондогон адамдарды жолуктуруп атабыз. Бир туугандар, бул нерсе менен аягы эмне болуп бүтүп атат? Көрдүңүздөр, ошого алаксып, анан каршы тилкеге чыгып алып, адамдар жап-жаш балдар рулдагы эме ошо балдарды да аяйсың да. Бул дүйнөдө тагдыр эмне болуп атат эме? Ошончо адамдын өлүмүнө себеп болуп аткан Алла Тааланын астында даражасы кандай болуп атат? Бул дүйнөдө барып туруп, ошо түрмөлөргө кезилип, ата-энесин какшатып атат, бир туугандарын какшатып атат. Бир туугандар ойлонолучу, жөн эле статистикада баланча болуп тур, ал болуп тур, бу жерде авария болуп тур деп угуп койбостон, ар бирөөбүз Кудайым, мен дагы рулда жүрүп атам деп ошо рулга отурганыбызда дуа окуп, машинелерибиздин ремонтторуна көңүл буруп, алардын тормозуна, башкасына көңүл буруп, анан ишеничтүү кылып туруп айдайлычы. Жакында мына соц тармактардан көрүп атам, мына Ош Бишкек такси кылган бир жигитти бир ГАИ кармап алып атат. Анан ГАИ минтип барып туруп, жигит карачы, дөңгөлөктөрүң лысый болуп калыптыр, бобу айданга жарабай калыптыр десе, өзүнүн жашоосун милдет кылып атат, баягы жаш эле жигит. Мен эмне кылайын? 30 000 сом карызым бар деп атат. Бир туугандар, кимдин эле карызы жок экен.
бардык адамдын эмне түйшүгү бар өзүнө жараша. Ошо болбогон жашообузду бирөөгө милдет кылбай жашайлы да бир туугандар. Эмне 30 000 сом артыкпы же адамдын жаны артыкпы? Эртең ошо менен таймаланып кирип кетсең эмне болосуң? Мына азыр мына биздин белдерде карлар жаап койду, муздар болуп атат кээ бир жерлерде. Жол эрежелерин бузуп, ылдамдыктарды аябай катуу алып баратып, эгер бир кишинин өлүмүнө себеп болуп калганын, ал кишини кокустук эмес, ал бар түрү эле бычак менен сайып өлтүрүп салгандай эле өкүм болот бир туугандар. Бир чет мамлекеттен келген бир жаран уна айдагандарды, машина менен жүргөндөрдү көрүп туруп ушинткен экен. Бул Кыргызстанга душмандын кереги жок экен дептир. Буларга бир жакшы айдаган машина алып берип койсоң эле бири-бирин сүзүп өлтүрө берет экен деп. Согуштагыдан жаман өлүп атат бир туугандар. Бардыгыбыз ойлонолу.